Азыркы биз жашап жаткан коомубуздагы инсандар ар кайсы багыт менен бизнес жолун кылып келүүдө. Алардын ичинде дары-дармек менен дагы кирешет тапкандар бар. Бирок эң өкүндүргөнү кыргыз мекендештерибиз Индия жергесинен дары-дармекти алып келип кымбат саткан өкүндүрөт. Урматтуу бир туугандар, урматтуу мекендештер, биз бүгүн бир келчү бул жалганда баарыбыз замандаш болуп, конок дүйнөдө өмүр сүрүп жатабыз. Бирок бул өмүр кимге кандай берилген, кимге кандай тагдыр жазылган, ал эч кимге маалым эмес. Бир гана Кудайга гана маалым. Ошондуктан бул оорун адам өзүн өзү сурап, тилеп, каалап албаган. Бул дарт бүгүн ар кандай дартка чалдыгып келет. Канчалаган бир туугандарыбыз, мекендештерибиз, энелерибиз, эжелерибиз, агаларыбыз. Бирок эң өкүнүчтүүсү нандан да зарыл болуп турган, оокаттан да зарыл болуп турган, мына сиз көрүп турган бул дарылар. Бул дары болбосо, тамак ичпей койсок, биздин акыбал анчалык кыйындабайт. Бирок бул дарыны ичпей койсо, акыбал канчалык кыйындайт экенин бул ооруган жан билет экен. Ошондуктан урматтуу мекендештер, мунугул дарыларды алып келип, мынакей бул жерде биз бүгүнкү күндө бир чечкиндүү кадамдар, жыйынтыктуу иштер, мындай бир бийик адамгерчилик менен жашоо өмүр сүрсөк, биздин жашообуз баарыбыз үчүн жакшы жана таттуу болот деген ойдобуз. Ошондуктан мен сөзүмдү кыскартып айтканымда, мына ушул баалар, Индиядагы баалар, Кыргызстанда асман чапчыйт. Ушул ооруп аткан адамдардын үстүнөн дагы бизнес кылып акча табам дегендер бул өтө чоң жаңылыштык кетирген инсандар. Биз ушул катаны туура эмести деп айтып коюшлук биздин акыбыз жана укугубуз бар. Мына сиз көрүп турган бул дары Индияда 5000 сом турат экен. Бирок бул дарыны Кыргызстанга алып келип, асман чапчыган бааны 1 эсе эмес 3 эсе кошуп саткан мекендешке кайрылып айтар элем. Урматтуу бир тууган, бул дарыга сиздин күнүңүз түшпөсүн. Менин күнүм түшпөсүн. Бул дарыга тагдырды байлап койбосун жараткан. Ошондуктан бул дарынын үстүнө акча кошуп саткыча кыйналып турган мекендешке чөнтөгүңүздө акчаны кошуп туруп алып келип берчү бул сиздин милдетиңиз эле. Бирок менин милдетим. Бирок ошол милдетти биле албай туруп 5000 сомдук дарыны 15000 сомго алып келип сатып аткан мекендеш бул өтө туура эмес экендигин айтып, эскертип коюш мусулманга пайда берет деген. Эскертиш мусулманга пайда берет. Ошондуктан мен сизди ушундай жолдон, эгерде ушул жолго барып аткан мекендештерге ушул жолдон кайтыңыздар. Бизнести базарда кылайлы, магазинде кылайлы, башка жактарда жасайлы, бирок өмүр менен өлүмдүн ортосунда турган бул дарыга зарыгып, күнү түшүп турган мекендештин үстүнөн акча жеп, бул жашоодо күн көрбөңүз. Ошондуктан бул тагдыр баары Кудайдан. Ана мына бул дарыны бул энекебиз 3 айдан бери алып ичет экен. Ошондо 45 миңге алып ичип атат. Ошол 3 пачка дарыны 45 миңге алып атат. Бул дары 15 миң сом, 30 миң сом 3 пачка дарыдан пайда көрүп атасыз. Бирок бул пайда биз эптеп эле бир нерсеге жетип алуу эмес. Ошол нерсе машина алып алабызбы, буну сатып, үй алып алабызбы, ийгиликке жетиш эмес. Анын үзүрүн көрүшлүктө маселенин баары. Ошол жашообузду таттуу өмүр сүрүшлүктө. Ошондуктан келиңиз. Бул дарыны бул жака алып келип бизнес кылып аткан бир туугандарга эскертүү. Бул жолдон тыйылыңыздар. Аллах жаза берүүчү, сыйлык берүүчү жараткан. Биз Кудайдын сыйлыгын алышка аракет кылайлы, бул жакшы кылган ишибиз менен. Бирок бул сиздин кылган кадамдарыңыз менен биз сыйлык эмес, жаза алуу коркунучу бар. Ошондуктан жаза алып калышыңыздан биз Кудайдан тилейбиз жаза албашлыгыңызды. Бирок бул жолдон кайтыңыздар. Мына бул эже ичип аткан, ичип келген дары буга чейинки. Ошого эле салыштырмалуу балким кимдир бирөөдө суроо болуп калышы мүмкүн. Суроо жаралбаш үчүн, суроо болбош үчүн мына сиз көрүп турган дары, мына биз пломбусун ачып, бүт салыштырмалуу карасак, мынакей бул жерде мына салыштырмалуу карасак, бүт экөө бир эле убакытта бир эле чыгарылган дары мынакей. Сиздер көрүп турган бул дары мынакей. Бирдей дары. Бунун баасы 15 миң сом, бунун баасы 5 миң сом. Ортодо 10 миң сом айырма, бирок баасында гана айырма бар, а бирок экөөнүн эч кандайчалык бир фирмадан чыккан, бир убакытта чыккан дарылар.
Кайрымдуу бол коомдук фонду бул дары-дармектерди акыл эске сиңбеген баа менен сатып жаткан жеп жутарлардын иштерине бөгөт коюу үчүн Индия жергесинен өздүк баасын алып келип, карайлап турган кыргыз элине дал ушул дары-дармекке муктаж болуп турган жарандарга өз баасына сатууда. Мен күйөөм аты Мажитов Калмырза, мен атым Мажитова Наргиза. Мен күйөөм боору оорусу менен 15 жылдан бери күрөшүп келет. Биз 15 жылдан бери ооруйт, анан жылда дары алып ичебиз, лечение кылабыз, бирок ал вактынча эле болуп калды. Күйөөм Россияга барып иштеп келет, ооруп калганда кайра келип лечение алабыз. Анан кайра эле жакшы болгондон кийин дарыга эле акчабыз кетип калат, анан кайра Россияга барып иштеп келет. Питерге барат, автобус айдайт өзү. Ошо могу дарыларды алып ичүүбүз, Фенофобир деп. Биз муну Кыргызстандан Бережеден 3,5 миңден алып жүргөнбүз. Жакында эле 3 миңден болуп калды. 3,5 миңден алып жүрүбүз. Бизге аябай эле ооруп келет да бул. Себеби бирөөсү 1 айга эле жетет. 2 балабыз бар, 1 уул, 1 кызыбыз бар. Ошо биздин тапканыбыздын баары дарыбызга эле кетет. 3,5 миңге алып жүрүбүз. Жакында мына быйыл, жакында быйыл делекече майдан баштап эле 3 миңден деп айтып калды да, арзандады 3 миң болду деп айтышты да. Бережеден алып жүрүбүз. Азыр бул жерге келсем, бул 810 сом экен. Силерге рахмат. Кайрымдуу бол фонд бизге 400 сомдон берип атат, 50% скидка кылып. Бул бизге чоң эле жардам болот, силерге рахмат. Бул дарыны алам, 2 жылдан бери алып ичет. Менин аялым менен, жолдошум менен, кызым. Бул дарыны ошо гепатит болуп калган. Азыр кичине жылыш бар. Бул жерде мен алат элем Бишкектен 3,5 миң сомдон алып ичип жүргөнбүз. Азыр 810 сомдон алып атам. Силерге рахмат. Ушинтип кичине кайрымдуу эметкениңерге чоң рахмат. Мунду да биз через YouTube аркылуу келип сатабыз силерге. Ашказан текшерткени барып, анан ошо боорунан бар экен деп врачтар айтып, анан ошодон улам билип калып. Жакында эле болду да 2018 ноябрда ашказаны менен барган, анан ошол боору ооруганын билип калдык да. Анализдерди тапшырып. Анан ошо андан мурун стоматологиядан тишин жасаткан, тиштерин жасатып, ошондон жуктугоо деп ойлоп атабыз да. Эми бул дарыны биз сүйүнүп эле 1300дөн алып аткан, тааныштар аркылуу алганбыз, тааныштарыбыздан. Алып ичип аткан, өзү алып ичип атканына 1 айдан бир аз ашты окшойт. Анан ошо интернеттен силердин ушу кайрымдуулук фондун интернеттен көрүп калып, анан ошо номериңерди алып, анан ушул жака келип, силерден 400 сомдон алып кетейин деп келгем. Ошо силердин бааңар 400 сом экен го. Өзүбүз да таң калып калдык, чын эле калппы депчи. Кимде-ким бул дары-дармектерди кымбат баада алып жаткан болсо, Кайрымдуу бол коомдук фондуна кайрылып, Индия жергесиндеги баа менен алса болот. Бизге кайрылуу үчүн 0708 02 08 09 номери аркылуу байланышсаңыздар болот. Биз дүйшөмбүдөн ишембиге чейин эртең мененки саат 9:00дөн кечки 17:00 чейин кызматыбызды көрсөтөбүз.